Жок, мен түшүнгөн жокмун. Неге башында айткан жоксуңар девушкаңар бар деп? Контрактта так даана жазылып турат го, мамнеде болбош керек деп. Канча жолу айтам силерге? Ал мен девушкам эмес деп. Силер просто башынан эле туура эмес кылып алдыңар да. Эмнени туура эмес кылып турбуз? Мени тандаш керек болчу. Менде же бывшим жок, же кыздарым жок, же компромат жок мага. Адик, брат, мен буларга башында сунуштагам сени. Он чист как младенец деп айткам. Тандабашты. Биз бул жерде тамашалашкан жокпуз. Жок, мен просто силерди түшүнбөй атам да. Силерге өзү хайп керек беле? Азыр интернетте только ушулар жөнүндө эле талкуулап атат. Хайп? Так, давайте без эмоций. Негизи абалыбыз кандай болуп атат? Азыр эми 50-50. Санжардын девушкасына ишенбегендер да көп. Ой, девушкам эмес деп атпаймынбы? Бирок негатив комментарийлерде көбөйүп жатат. Значит, надо решить. Что-то серьезное придумать. Санжар, может, ты Сабину с родителями познакомишь? Чё? Жанат. Почему нет? Загрузите фото семейного ужина. Өзүң подписчикаларыңа айтасың, просто бывшая психанула деп. На самом деле, вот так деп туруп, Сабинаны ата-энеңмен отурган сүрөтүн сразу в ленту закинете. И все. Чё. Ата-энемди аралаштырбай эле коелучу макулбу? Ты серьезно? Послушайте, ребята, во всех серьезных отношениях есть этап, когда знакомят с родителями. Это показатель. Если ты серьезно настроен, значит знакомишь с родителями. Давай выйдем. Мы на минуточку. Сүйүгүчтүү экен баш. Мен болгондочу таята тайыны кошуна колуң, чоң ата чоң энелерим менен бардыгы менен тааныштырып кой. Адик, заткнись. Это что сейчас было? Ну, То есть, если отношения серьезные, то знакомят с родителями. Мы с тобой 2 года вместе, а я не знакома с своими родителями. Это значит, у нас не серьезно? Сабина, послушай. Ата-энелерди бул жака аралаштырбаш керек. И тебе не кажется, что мы слегка заигрались? Сабина, послушай. Биз азыр жарым жолго келдик. Ушул жерден токточу болсок, артка кетебиз. Продажа токтойт. Ты же знаешь, сколько у меня долгов. Азыркы учурда репутацияны кармаш керек. Силер экөөң идеальная пара боло бергиле, акырындан сага да, бизнеске да безболезненно болчудай болуп чыгышыбыз керек. Башында планды ошондой түзбөдүк беле. Там не было такого пункта, как знакомство с родителями. Ну, на пути к мечте мы должны преодолевать трудности. А иногда и ломать свои принципы, понимаешь? Я же для нас стараюсь. Санжар по-любому согласен. У него выбора нет, ему деньги нужны. Послушай, Джан, мы же с тобой хотели помогать детским домам. Это же наша мечта. Послушай, у нас все только начало получаться. Немного потерпи. Давай вот так сделаем. Сегодня мы с тобой устроим романтический ужин. Только ты и я. Нам нужно развеяться. Там мы поговорим. Хорошо? Пойдем. Барына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик. Так, ребята, все мы тут люди серьезные, взрослые. Я понимаю, что некоторые из нас, в частности Санжар и Сабина, находятся в тяжелом положении, но мы не можем иначе. Если мы сейчас остановимся, мы все проиграем. Назад пути нету.
Ты, Санжар, конечно, извини, что чуть-чуть, может быть, неприятно, неправильно с твоими родителями поступаем, обманывая их. Но если у нас что-то пойдет не так, у нас будут большие проблемы с судом. А это очень плохо скажется на твоих родителях. И я весь в долгах буду. Поэтому нужно делать так, как я скажу. Жөн эле страничкалардан андай эмес, ал айткан жалган деп койсокчу. Антсе деле болот, но, понимаешь, негатив будет только расти. По-любому возрастет. Проблемы нужно резать на корню. Закидать ленту позитивными фотографиями. Понимаешь, фотка с родителями даст такой эффект, который не даст ни один твой пост. Вот и все. Блин. Хотя бы bir жоғын айтып қойбойбу? Да он согласен по-любому. Выбора нет. Девочки, вы можете идти готовиться. Знакомство в любом случае с родителями должно сегодня произойти. Жігіттер, сіздерге да чоң рахмат. Пора. Мен жаннатта орысша сүйлөгөнүмдө досум Путинден шакырт этилди. Сен бір қылап тілең. Мен саған не дедім біле? Тоңатпа қалдың ба? Эфир болбойт деп едім біле. Же силер өзүңөр билгендей кыла бересиңер. Да бир жолу ушундай кылсаңар, жумуштан барыңар кетесиңер. Бүттүңүзбү? Айтсам болобу? Болот. Эгер билгиңиз келсе, биздин эфир Кыргызстан боюнча 1-орунга чыкты. Ти Санжарды эми эфирге чакырсак точно келбейт да. Ти кызды кайта эфирге чакыра аласыңбы? Ооба, по плану дагы 2 эфир бар. Анда 2-би, 4-бү калашынча чакыра бергиле эфирге. Макул, бошсуң, бара бер. Рахмат. О, милый, привет. Кайдагы милый? Сен эмне башыңа күн өтүп кетти? А что? А что дейсиң да? Сен эмне келе сого окшоп түз эфирге барып экөөсүнүн совместный сүрөттү обязательно бүт Кыргызстанга көргөзүшүң керек беле? Ну да. Знаешь, после этого мага 5000 подписчик келди. Силер эмне барыңар хайптап, крышаңар тайып кетти? Не мы такие. Жизнь такая. Могул жакта мени ачыбайт эткен сен билем. Ну, кайра келишиң керек болчу. Я вообще-то ждала тебя. Мен бир эмес 2 жолу келбедим беле? Ну и что? Анда сен популярный эмес болчусуң. Кайра келишиң керек болчу менен кечирим сурап. И жөн келбей 101 роза менен келишиң керек. Анан экөөбүз сүрөткө түшөбүз. Мени отметка кылып киргизесиз. И все. Мы счастливы. Счастлив. После этих слов ты думаешь, я к тебе должен вернуться? Ну да, что? А что дейт? Короче, мен страницамды байкап тур. Бүгүн бирдемке болот. А что там будет? Сен өзүңө 5000 подписчик эмес, 5000 хейтер чогуттуң. Түнү бою уктабай чыгасың. Я тебе обещаю. Түшүндүңбү? Я Адик, досум аз барганда мына кичине кадаланып кой, досум, а? Все, важнырақ болып қойма. О, а то, блин, аз барып алып туран окшушпай калса ител болот да, досум. Оягын өзүм жайлайм, ишенип кой. Билесиң го мени. Көмөй қойбойбу анан? Жо, досум, мен өзүм шарт этем. Анда важный из, О, досум. Сен эмне мага асылып алдың? Звезда собственной персоны. А тебя здороваться не учили, да? Ну, хотя да. Да. Сендей акылсыз блогерлерден ушундай деле мамилени күтсө болот. Мен сенден акырын эле сурангана келдим.
хайп жасаган келет абы? Менден башка вайнерлер толтурат. Эми башка вайнерлер сендей болуп 2-3 кызды жандап жүрүшпөйт да. Мен сага акырын эскерип жатканда мени угуп калат деп үмүттөнөм. Эми мени токтото турчу адам вайнер эмес. Анан сен кандай адам экениңди ичи сыртыңан бери билип койдум. Жалгыз мен эле эмес. Муну элдин баары билиши керек. Мен эскерттим. Тиреп турган асманың болсо таштатшы могул жерге. Күчүңдү көрөлү. Бул сен тууралуу акыркы берүү эмес, алтыным. Алло, апа. Оу, Санчо, ет жаным десе жақсы. Жақсы. Ой, атаң эмне кылмаган, атаң баягы диванда отурат. Келин балаңыз менен таанышам деп аттыңыз беле? Я! Даярдана бериңиз. Качан? Бүгүн? Жо, апа, серьезно эле айтып атам. Санжар балам, эртерээк айтпайт белең, биз потом даярданбайт белек ай. Эми сага бар бир да. Санжар кичине мындай биртикеден кийин келгилечи макулбу, мен азыр атаң айтайын алтыным десе. Болуптур. Ай, Адыр. Ай, турбойсуң, эмне отурасың ай жалдырап? Ой, эмне болду? Тырыкчылыкпы? Ай, Санжар деген биздин болочок келин менен тааныштырат экен. Билет чыгылбадыбы? Акыл табай жакыныраак келип түшүндүрчү ай. Кел. Ой, замат деле дүлөй болуп каласың да. Ай, Санжар чалды. Болочок келинчеги менен тааныштырат экен, биздин келин менен тааныштырат экен. Садаган кетип калайын десе. Менин балам үйлөнөйүн деп калган да, Ошондой окшойт, садаган кетейин десе. Ай, ата. Ойлоп атат үйлөнсөм эле жыргап кетем депчи. Бияктагы киши үйлөнүп алып жыргап аткансыпчы. Сократтан илгери бирөө сураптыр да. Сократтанчы? Кайсы Сократ? Тети кошунада алкашты айтып атасың ғой? Каяктагы алкаш? Бул деген илгерки байыркы илимпоз. Билем дечи, Үйлөнбөсөмбү, кандай десе, үйлөнсөң да, үйлөнбөсөң да кийин өкүнүп каласың деген экен да. Отчом дело. Анам балам үйлөнбөй эле жүрө берсинби? Философ. Турчу даярдан алгай. Сен философ болуп кетесиң. Болбосу мен жалдаган давай, болчайланай. Ne altınım? Образда, ведучий. Қалт болса деп біраз толқыннан өтім. Нормально. Сарсана ойлы ғой. Тоқтысыңар? Сілер Эмаком компаниясының жаңа акциясын ұқтыңарбы? Оға элексіңерби? Қызықсыңар ғой? Эмаком компаниясы жаңа акция жариялады. 36 айға рассрочка қылып, плюс үстіне бытовой техника қосып береді. Жаңы батирлі болып, үйіңізде стиральный машина, холодильник, жана газ плита болғанын қаласаңыз, анда шу номерлерге чалыңыздар. Лично Суликтің атынан чалып отам десеңер, скидка құқылы, шашылгілі. Эмаком компаниясы. İyilik'e çok. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Несен? Жақсы ақында. Не жаңалық? Жаңылықтар көп. Жанағы сунуш бойынша келдік біз. Так. Бирок Силер менен иштешпей турган болду. Бұл тамаша болды. Көңіл урбайлы болду. Білесіңер ғой, вайнерлер тамашалаган жакшы. Силер келлек жазып жүрек жүрөсүңөр го? Біз эми жанагы 30 вайндын задатыгын алалы деп чечтик да. Ошону кандай кылсак болот?
өзүңөр билесиңер азыркы рынокто аябай Жок, конкуренттер жигиттер, мен түшүнөм силерди. Силерге реклама көп. Бирок бизнес мындай болбойт да. Биринчи товар бергиле, пожалуйста, артынан сразу эле акча берем. Анан бул кичинекей акча эмес, биринчиден. Экинчиден, мен качестводан эч кандай сомнение жок, бирок по-любому. Биринчи товар, анан акча. Кечте эле койлу. Тамаша. Анда бизге бир 5 мүнөт бердиңиз. Азыр ойлонуп турам мен укул эле. Жүрсөң айдык, сүйлөшүп келели. Болсо иштей эле койлу. Айдик, бул браттан акча алыш керек болот, 5 файн ойлоп таба калчы досум. Сен жинисиң 5 файнды 5 мүнөттө канча ойлоп табам мен? Эмне мурункулардан вообще мындай калган идеялар жокпу? Я баары иштелип кеткен даже. Кандай кылсак экен? Короче, ладно, бас өзүм келтирем азыр. Точнобу? О. Кандай сөйлөштүк? Даярданбай келип алыппыз. Просто эми хотя бы кичине болсо да задаток берсеңер аябай жакшы. Жок, жигиттер, туура түшүнөм. Сценарий болсо сүйлөшсөк болот эле. Азыр бир аз бул жагы. Бирок чын, жигиттер, мен даярданып келгем. Силер эгер даяр эмес болсоңор, 1-2 күндөн жолугушалы. Акча жанында. Кааласаңар мына. Анда менде бир идея бар. Адик көчөдө чыгып турат. Голый торс менен. Болот турбайбы, жигиттер, жана эле айтпайсыңарбы? Эми даяр эмесмин десиңер. Мындай кылалы. Бул вайн жакты. Бул вайн үчүн төлөп турайын азыр. Бул вайн үчүн төлөп турайын. Эгер дагы вайндар болсо, аларга да ушундай кылып бөлүп берип турайын. Кандай десиңер? Дагы бар. Анда дагы бир идея. Так. Давай, мындай кылалы. Ошо акыркы идеяң тоже жакты. Акыркы идеяны берейин, калгандарын бир 2 күндөн кайра дагы бир жолугушалы. Бүгүн мындай кылалы. Биринчи идеяны тартып бүгүн кечинде киргизе бересиңер да. Анда бүгүн көрөйүн, андан кийинкилерин дальше калгандан көрөбүз, Всё, жигиттер. Ладно, давайте. Молодец, жигиттер. Сүйлүктү эмне кылып жибердиң, Досум акчаны көргөндө эркекче импровизация иштеп кетти деп кой досум. Сен жана тамакты көргөндө импровизацияң иштедик го? Меники акчаны көргөндө импровизация иштеп кетти досум. Просто мына стол пустой болуп калды досум, жардам берип калат элең да, если бир тамак болгондочу. Бүт акчасын сыгып алат элек досум, ушундай эркекче. Сценарист экенсиң го сен, Досум, мен пулду көргөндө өзүм жоготуп алам, эркекче импровизация катуу иштеп кетти. Болду досум. Апа! Бас бер. Келишти окшойт. Тур, эшикти ач. Менден уял жатып барып, көзүңө ачып. Демейді айтасың өтіп, бұл үйдің хозяйыны мен деп көкірің чапырасың, ашпайсың деймін. Ушундайда мен кожоюн болуп калам да. Ашчы, Нұрбай, ашчы. Нұрбай, аша берсең. Басы бер чайна. Басы бер. Келгиле. Келе койгула. Саламатсыздарбы? Ой, саламатчылык мээлеттиңди алып кетип калайын десе, Сабина ийсе кетип кетейин, ай Сабина ушундай сулуу турбай байланып кетейин ай. Ай, мен сени телевизордон эле көрчүмүн да. Ой, телефондон үнүңдү укчумун. Мен ушундай сулуу экенин билчүмүн да, кетип калайын. Ай, мен де жаш кезимде сендей болчумун. Мен ушундай жашнакай болчумун. Міне бетим айдай, белим кылдай болчу садан кетейин. Ай, мунагычы, муна Санжарды төрөгөндөн кийин кадимки эле жайылдым го чиркин. Жайылгандайлардай, камырдай эле бир төгүлбөдүм ай. Биягым чыйнасам, биягым булт дейт, биягым чыйнасам, биягым булт деп калат ай. Коркпой эле кой мени тыңдарайын. Сен дагы мендей болосуң. Кайдененин кабырынан деп коебу. Ооба. Садаган кетип калайын, тамашалап койдум. Бул менин апам.
ооба, мен апасы болам. Оны атам деп койбойсуңбу? Ой, киргизгичи ботом. Киргиле, Бул атасы болот, бул гүлдөр болот, садан кетип калайын. Бул болсо кирлерим болот дегенде. Жүрөгө мен айтмырайын, ушул биздин үйүбүз айлан. Санжардын үйү ушул. Ушул жерден төрөлгөн, ушул жерден өскөн. Өтө кой. Санжар киргизчи ботом, киргиле. Киргиле. Кандайсың, Санжар? Квартплата? Хорошо иди. Квартплатаға келдім. Квартплата? Болду, квартира алабыз. Акчасы жетпейт да. Анда рассрочка карайбыз. Эмне? Жо булардын району начар экен. Документтер менен проблема болуп калат. А булчу? Бул салынгы чакта 15 жыл өтүп кетет. Таптым. А биз көчүп атабыз. Каяка? Ай, келгиле алтындарым десе, жакшы болбоду. Эме могу борсокту садагын кетип калам. Мына дастаркондордун баары тең силер үчүн жайдайлар. Ооба. Эмне үчүн дегендечи, мына очу борсокту мен кесип аттым шакылдатып, Шакылдатып аттан артым эле бышырып аттайлар кетип калайын десе. Ой, бу апалар толкунданганда ушинтип күлкүсү тыйылбай алат да, көрдүңөрбү? Садагын кетип калайын, жалгыз баласы үйлөнүп атса. Ушундай жашынакай супсулуу кызды алып келип атса. Ай, болду апасы. Азыр эле күлүп атты эле, мына үйгө кирип кетпеби? Болду. Мындан алчы мынакей. Ана мен ыйлабаганда ким ыйласа да. Сисел ыйлап салгансыз, э? Жакшылап да эле көзүбүздүн жаш агып турсун деп эле эметип атам алтындарын десе. Алгылачы ботом, ал. Санжар, салып берчи, ким куйбайсың ботом? Куйбайсың ботом, ком мен чайды да утуп калган турбайынбы? Садагын кетип калып, ушул күнгө да жетет экенбиз да. Ооба, айланып кетип калайын десе, небере көрөбүз буйруса, неберели болгон кандай сон турабы? Ай, небере демекчи ботом. Кичинекейинде Санжарды айтчы мындай: Санжар, сен канча балалуу болосуң десем, 10 деп койчу да. Билесиң ба атасы? Ооба, эстедим. Жөн сүрөңүз дейм. Жок, эми болгондой эле айтыш керек деп атам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. 10 бала жаманбы? 10 баланын небересиди. Сен 5-өнү жетелеп, мен 5-өнү жетелеп турсам эмне жаманбы? Келе кой, садагын кетип, Санжар, салып берчи. Алкан болбойт. Ой, жеп көрсөң айнанайын. Алды, ушуну суши деп койбо балам. Суши деп коет экен. Кечирип койгула, мен бирөөгө чалып келе коеюн, э? Мейл, бара кой. Алдыгын жаса, ушуну жеп эметип коелуп кетейин десе. Салатыңыз аябай вкусный болуптур. Секет кетип калайын, вкусный деп койгонуңан сен. Аябай ошол. Ошентип турабыз салтыным. Ошол. Азыр мен атамды карап келейин, э? Апа, бuyakta. Бара кой. Апа. Садагын кетип бара кой. Апа. Ой, түшүндүм. Секетин кетип калай десе. Ушул балам мен эң жакшы көргөн балам. Жалгыз балам, көкүрөк күчүгүм. Алтын десе, ушунумдун бактысын канча тилеп жүрөм. Ушул күнгө жетсем экен деп жүрбөймбү? Аябай жакшы бала. Ак көңүл, жүрөгү жумшак. Бирок негедир экөөңөрдүн ортоңордогу бир сезимди сезбей атам мен. Бир
тоскоолдук тургандай болуп атат да көңүрдүн ортоңордо. Бу турмуш деген билесиң бе? Таттуусу да болот. Ачуусу да болот. Санжар бүт нерсеничи жүрөгүнө жакын кабыл алат. Санжардын жүрөгүн оорутпаганга аракет кыл балам. Ал ушундай катуу соккудан кийин таптакыр башка адам болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде мен энемин да. А эненин баласы, эненин жүрөгү 9 ай көтөргөн. Түнү бою уктабай ошонун ден соолугун тилеген эне баарын билет. Бирок тагдырды бүт баарын жеңе билиш керек балам. Тагдыр силерге бул оюнчук эмес. Өзүң аябай жакшы кыз экенсиң. Жүрөгүң таза, маңдайың жарык, бетиңен нуруң төгүлгөн кыз экенсиң. Эң негизгиси баланын жүрөгүн оорутпа. Таптакыр эле эле мен драмага кирип кетем да кызым. Анын өрөк Санжардын альбомун көргөзбөйүңбү? Кичинекей чагынан. Сонун сүрөттөрү бар. Жүрөт, тек апарып көргөзөйүнчү жүрөгөй. Такыр эле сонун укмуш кичинекей чагында айтып атпаймынбы? Менин балам ушундай тентек, анан ушундай жаракөр болчу да. Сен азаматсың балам. Жакшы кыз тааптырсың. Байкап атасың ба? Апаңа көзгө тең жагып атат. Эми эң башкысы балам. Ушул кызды колуңдан чыгарбай кармап кал. Макулбу? Кандайча? Эми Сабина аты? Сабина сенин адамың экени көрүнүп эле турбайбы? Сен аны өзүң деле сезип атсаң керек. Бул жашоодочу балам. Эң башкысы өзүңдүн адамыңды табууда. Бул адам үчүн эң чоң бакыт ушул. Бул нерсе ар бир адамга буйра бербейт. Ошондуктан ушундай адамды тапкандан кийин ал кишини кармап калууга аракет кылыш керек. Эгерде аны кармап калбасаң, кийин сен бул адам менен сезген бакыт сезимдерин башка адамдардан издеп таппай калышың мүмкүн да, балам. Ошондуктан деген эми түшүнүп атасың да эмнени айтып атканымды, балам, түшүндүңбү? Рахмат. Түшүндүм ата. Эми басым силерге. Баса эми азыр жумуштар чыгып калды срочно. Анан Сабина экөөбүз кете берели, макулбу? Тамак ичип кеткиле. Тамакты шашпай давайм, атасы. Апаң эмне дейт эми? Апам менен сөзүңүз сүйлөшүп коюңуз. Ойго күйүн, ой, ушундай да болобу? Жүрөгөй мейли. Карабайсың мынакей, бул жаңы төрөлгөндөгүсү. Көрбөйсүң кичинекей ыйлак болчу да, ыйласа тамагынды көрүнчү да, ар жак тамагынан бери көрүнчү. А мынакей бул болсо ошо бирге чыгып калгандагы салтыным десе. Мына азыр сону мында мына бул болсо жана уже 3кө чыккандагы садикте жүргөндөгүсүн көрбөйсүңбү? Ёлканын бери жагынан түшкөн. Аябай кушум десе, мынакей муну көрбөйсүңбү? Дед Морозтор менен түшүп болбойт тим эле коркчу эмес да аябай. Тим эле сакалы менен ойночу да. А муну болсо жаңы машина бергенбиз да. Ошону тебемдеп, путу жетпесе да томполоңдоп тим эле ушундай тепчи. Тим эле атасы да жетпей койчубуз да. Атасы жетпей койчу тугум, атасы жетпей калчубуз да коеюнчу. Мынакей бул болсо айылдан түшкөн, бактын арасынан түшкөн татнака болуп, жанында балдардын баарын саба чайып, ушундай шустрый болчу. Мына мо жаңы жылдагысы утренниги. Көрдүңбү? Анан айтып атпайлы, зорро болбойсуңбу деп айтып да, анан зорро болбойсуң десем, жок мен зорро болбойм дейт. Өзү быйтип кичинекей. Анан кийин бул андай да робот бол деп атпайм десем, жок робот да болбойм мен деп атпайм. Анан кийин болосуң айтчы, өзүң айтчы десем, президент болом деп атпайм.
Ey, президент болгондо эмне костюм шөмеле киет, элдин баары эле кийип жүрбөйбү? Эч кандай айырмасы жок болуп калат. Деп анан атасы экөөбүз ойлонбодук, эмне кандай президент кылабыз десек, көрүсө президенттин охранниктери телеохранитель болот турбайбы? Анан бирок атасы айтты, мен анда телеохранитель болуп берейин балама деп. Атасы костюмшун кийип алып, телеохранитель болду. Мына ошондо мына түшкөн сүрөтүн карабайсыңбы? Президент, атасы телеохранитель. Апа, Сон түшкөн көрбөйм. апа, бияктан деле мени уят кылып атасыңарбы? Ой, эмнеси уятып потом? Баскыла тияка. Эмне болду? Баскыла. Уялып андан кийин келгенде көрмөсөм макул жок. Чакырып калды ошентип балам. Ой, мен жылы берели. Ай, Санжар. Апасы. Ай, апасы. Эмне болду? Ай, апасы. Сакындан жылы берели. Иштер бар, Bu baldarың кете берели дейт. Тамак ичип кеткиле десем болбой жатат эми. Апа, келгиле. Андан көрө бир общий сүрөт эстеликке түшүп коелу. Келгиле. Мейли анда. Сау. Анан дагы буйрса тамакты деле жеп кетебиз, Жок, шашылбайм. Жакшы бара огул алтындар десе. Жакшы жетип алгыла алдагым. Ай, Сабина. Ау, Садагың кетип калайын. Үйдү көрүп алдың. Уялбай эле келе бер. макул. Жанагы альбомду акырына чейин чыгарабыз тура айтамбы? Келип тур жаным десе, амеле сен жетип алгыла. Апам аябай уяттуу болуш керек эс. Секреттин баарын айтып берди го. Жок, баары жакшы эле. Бардыгы эле ошондой кылып. Ата энең аябай сонун адамдар экен. Ушундай жакшы кишилердин балдары көбүнчөсү мендей болуп калышат. Жок, чынында эле жакшы адамдар экен. Аларды алдап чыкканыбызга өзүм да аябай жаман сезетем. Астына барып, кечирип коюңузчу, биз такыр туура эмес кылыппыз деп кечирим сурагым келип атат. Есть такое. Сен таксиңби? Ладно, тогда. Жакшы бар. Дорогая, прости, что опоздал. Дел не в проворот, и последние дни я что-то забегался совсем. Аж неудобно перед тобой. И прими этот скромный подарок от меня. Спасибо. Ну, рассказывай, как все прошло? Ну, нормально. Вот только было очень стыдно. Хотела сквозь землю провалиться. Так это издержки твоей новой профессии. Привыкай. Ну, не будем о плохом. Давай поговорим о нас. Мы давно не были наедине. Да. Ты знаешь, все идет по плану. Работа, хайп. Все, в принципе, как я и планировал. То есть мы сейчас разговариваем о нас? Я превратилась в твою работу. Сейчас, подожди, мне звонят. Алло. Прямо сейчас? Хорошо. Мне надо ехать. Ты нормальный? Ты хочешь меня тут одну оставить? Ну как одну? Ты теперь популярная личность. У тебя много подруг. Пригласи кого-нибудь. Я все оплачу.
Подружка так подружка. Алло. Привет. Я сейчас в таком красивом платье. Сижу в ресторане одна. У парня, который пригласил меня на свидание, оказалось очень много дел. И он оставил меня одну посреди нашего свидания. И я вдруг вспомнила, у меня же еще один парень есть. Ну, конечно, понимаю, эти отношения только по контракту. Но я тут подумала, может, несмотря на это, у него найдется время для меня. Ага, все. Привет. Привет. Это тебе. Розы? Они же банальные для тебя. Ну, главное, чтобы тебе нравилось. Тем более, как-никак, я твой парень. И я уважаю твой вкус. Спасибо. Правда, глаза грустные. Все хорошо у тебя? Да, все нормально. Точно? Ты уже заказал выпить? Давай. Қиялды құрып елесті